Саламатсыңар менин кичинекей досторум. Кызыктуу жомокторду күтүп, уктабай отурган жалпы досторума жалындуу салам айтам дагы. Силерге бүгүн достук, ынтымак жана жалкоолук деген кызыктуу жомокту айтып берейин. Көк тиреген тоолордун этегинде адам буту баспаган, жапайы гүлдөр жипар жыт чачкан кереметтүү бир өрөөн болгон экен. Бул өрөөндө бири-биринен ажырагыс 3 дос, сак кулактуу коён, кичинекей болсо да кайраттуу кумурска жана зор денелүү, бирок өтө эле жай кыймылдаган аюу жашачу. Алардын достугу токойдогу бардык жаныбарлар үчүн табышмак эле. Анткени мүнөздөрү таптакыр башкача болсо да, алар дайыма бирге жүрүшчү. Жаздын алгачкы күндөр эле. Күн нуру тоодогу карларды эритип, жерине жаңыдан ойгонуп жаткан кез. Кумурска өзүнүн кышкы ийинен чыгып, таза абадан кере-кере дем алып жатып, арыктын жээгинен бир өзгөчө нерсени байкап калды. Ал кадимки дандарга такыр окшобогон, кабыгы жука, бирок ичинен күн нурундай жаркыраган алтын түстүү үрөөн эле. Кумурска бул жөнөкөй эмес, сыйкырдуу алтын буудайдын дан экенин дароо сезди. Ал бүт күчүн жыйып, данды сүйрөп отуруп досторун алып келди. Коён дароо секирип келип, кулактарын тикчитип, таң калып карап турду. Аюу болсо калың жүнүн тырмап, бул жөн эле ташко деп коңурук тартып койду. Бирок кумурска токтоолук менен: эгер биз ушул жалгыз дандан түшүм алсак, бул өрөөндө эч качан ачкачылык болбойт. Бул берекенин даны, деди. Ошентип алар жазгы себүү иштерин баштоону чечишти. Кумурска эртең менен таң атканда эле досторун ойготуп жумушка чакыра баштады. Шамдагай коён дароо макул болуп, талааны таштан, отоо чөптөрдөн тазалоого киришти. Ал күнү түн иштеп, топуракты жумшартып, буудай себиле турган жерди даярдады. Бирок айынын абалы башкача эле. Ал: мен чоңмун, менин күчүм көп. Силер кичинекей жумуштарды бүтүрө бергиле. Мен негизги иш келгенде кошулам, деп көлөкөдө керилип жата берди. Күндөрдүн биринде кумурска менен коён жер казып аябай чарчашты. Аюудан бир аз жардам сурашты. Аюу болсо: азыр эле тамактандым, бир аз уктап алайын. Эгер уктабасам ашказаным ооруйт, деп шылтоо айтып кайрадан таттуу уйкуга кетти. Жаз бүтүп, аптаптуу жай келди. Алтын буудай жерден башпагып, күндүн нуруна чагылышып, укмуштуудай кооз өсүп жатты. Бирок жайдын келиши менен чоң сыноо башталды. Асмандан бир тамчы жамгыр жаабай, жер жарылып, кургакчылык өрөөнү башталды. Буудайдын назик жалбырактары саргайып, соолуй баратты. Кумурска менен коён алыскы дарыядан кичинекей чакалар менен суу ташып, күнү түнү чуркап жүрүштү. Алардын кичинекей колдору жооруп, буттары чарчап, алдары кетип бараткан. Аюунун күчү чоң, анын чоң чакалары азыр аба менен суудай керек эле. Достору жалынып жалбарып аюуга келишти. Аюу дос, сураныч, бизге жардам бер. Эгер бүгүн сугарбасак буудай кургап калат. Биздин бүтүндөй жазгы эмгегибиз текке кетет, дешти. Аюу болсо көзүн араң ачып: ой, силер өтө эле коркоксуңар. Эртең жамгыр жаайт, көрөсүңөр. Мен бүгүн башым ооруп жатат, деп жооп берип, ары карап жатып алды. Ошол түнү катуу шамал башталып, алыстан нөшөрлөгөн жамгыр төктү. Бирок бул кубанычтуу эмес, коркунучтуу жамгыр эле. Катуу шамал алтын буудайды жерге жаткырып, сел суулары аны агызып кетүүгө аз калды. Кумурска менен коён суукка, жамгырга карабай түнү менен талаада жүрүштү. Алар таштарды тизип,
суунун жолун буруп, buğdaydı таякчалар менен тереп жатышты. Аю болсо өзүнүн жылуу ийининде коңурук тартып, сырттагы бороонду такыр уккан да жок. Ал өзүнүн гана ыңгайын ойлоп, досторунун кыйынчылыгына кайыл болду. Күз келип, токойдун бактарактары сары түскө боялды. Эмгекчил достордун, кумурска менен коёндун аракети текке кеткен жок. Алардын алтын буğdayı туруп, баштары толуп, данга толуп ышты. Алар ынтымак менен түшүмдү жыйнап, кышкыга кампаларын толтурушту. Ар бир дан алтын сыяктуу жаркырап, үй ичи берекеге толуп турду. Ал эми аю болсо жай бою эч нерсе кылбагандыктан анын кампасы бош калды. Ал токойдон бал таба албай, мөмө жемиштер да түгөнүп, ачка боло баштады. Биринчи кар жаап, суук түшкөндө аюнун ичи ачышып, курсагы курулдап, досторунун босогосуна келди. Аю уялганынан башын көтөрө албай акырын гана: "Досторум мени кечирип койгула. Мен жалкоолук кылып силерге жардам бербедим. Азыр абдан ачкамын. Мага бир аз болсо да дам бере аласыңарбы?" деп сурады. Кумурска менен коён бири-бирине карап алышты. Алардын көздөрүндө ачуулануу эмес, боорукерлик бар эле. Бирок алар аюга чоң сабак берүүнү чечишти. Кумурска минтип айтты: "Аю дос, биз булданды канчалык кыйынчылык менен өстүргөнүбүздү сен көрдүң. Биз тер төгүп жатканда сен уктадың. Биз үшүп жатканда сен жылындың. Биз сага тамак беребиз. Анткени биз доспуз. Бирок эсиңде болсун. Келерки жыл сен биринчи болуп жумушка чыгасың. Эмгек кылбаган адамдын тамагы таттуу болбойт. Ал эми ынтымак жок жерде береке турбайт." Аю бул сөздөрдү угуп, жүрөгүнөн өкүндү. Ал ошол кышты достору менен бирге алтын буğdayдын нанын жеп жатып, уялып, жалкоолуктун канчалык жаман экенин, ал эми ынтымактуу достордун канчалык күчтүү экенин терең түшүндү. Кийинки жазда аю баарынан эрте туруп, токойдогу эң эмгекчил жаныбарга айланды. Ошондон бери бул үч достун ынтымагы жөнүндө уламыштар айтылып, бирге иштегендердин берекеси бирге деген сөз айтылып калыптыр. Мына достор, ар дайым бирдиктүү болгула жана иштерман болгула. Кайрадан көрүшкөнчө аман болгула. Бепил түн.